Саламатсыңарбы? Кыргыз автожол түштүк мамлекеттик ишканасы 24 жол тейлөө мекемеси Жалал Абад филиалы курулуш башкармалыгы болуп 26 ишкананы башкарат. Жалпысынан 7324 километр жол тейлейт. 2025 жылы 794 километр асфальт төшөлдү. Анын 300 километри Жалал Абад облусунда төшөлдү. 409 километри Ош облусунда төшөлдү. Баткен областы боюнча 84 чакырымга асфальт төшөлдү. 2024 жылга салыштырмалуу 2 эсе 3 эсе көп объем аткарды деп эсептесек болот. Чоң долбоорлордон белгилеп кетсем, Ош Баткен Разаков автожолунун 47 километринен 75 километрге чейин 28 километр капиталдык оңдоо түздөөдөн өттү. Бүгүнкү күндө элге шарт жаралып берилди, асфальт төшөлүп. Андан сырткары Үзгөн Мырзеке Каракулжа жолу 33,3 километр төшөлүп бүттү. Андан сырткары 3 километрден 10 километрге чейин ички жолдорубузду жана асфальт төшөө жумуштары аткарылды. Туристтик эс алуучу жерлерден токтолуп өтсөм, Апчыр ата эс алуучу жерине 5 километр асфальт төшөлдү. Карагой эс алуучу жеринде 19 километр асфальт төшөлдү. Андан сырткары мына Сары Ойдо жер жумуштары жүрүп атат. Искусственный сооружение деп коет. Ал труба жана селепропуск көпүрөлөр курулуп атат. Андан сырткары Жалал Абад облусу боюнча Арсланбабка асфальт төшөлдү. Сары Челекке 6,8 километр асфальт төшөлдү. Арсланбаб менен Сары Челек, Сары Ойдо 2026 жылга жумуштар кайра уланат. Жалпысынан аябай чоң рекордтук көрсөткүч деп эсептесек болот.